Саламатсыздарбы? Бизде конокто Алманбет Матубраимов, мурдагы спикер, мурдагы биринчи вице-премьер. Рахмат сизге келгениңизге. Бүгүн мына үгүттөө иштери башталды. Бир ай шайлоо калганда. Шайлоону байкап атасыңарбы, кандай болуп атат, эмне болуп атат деп, кандай сиздин пикириңиз? Эми шайлоого аттангандан баштап катуу талаптар коюлуп атат. Мурункуга салыштырмалуу административдик ресурсту акча берүү жөнүндө бул коррупциялык схемалардын баарын жок кылабыз дегенде аракет кылып атышат. Мунун дагы бир себеби бар деп ойлоймун. 3 жолку бизде болгон төңкөрүш тең шайлоодон келип чыккан. Булар сабак болсун деп абдан көңүл бөлүп атышат, бирок тилекке каршы деген буга чейин дагы 3 ай мурун эле ким кандай барары, эмне болору, шайлоо кандай болору чечилип калган, алдын эле көп жумуштар бүтүп калган деген мен ойдомун. Шайлоо системасына канткен дагы бул өнөктүктө калыстыкка, тазалыкка аракеттенип атышат катуу. Бир күндө эле берекет болуп калат, эртеге эле бир шайлоодо баарын оңдоп коебуз деген кыйын нерсе. Бирок электрондук эмес, бизде ошол айтып атканда азыр шайлоодогу кабиналарда эсептөө процесси канткенде дагы ошол жердеги салганда мурункудай пачкалап салбай турган мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Мунун баарын карап чыгыш керек. Кичине кыйыныраак болуп атат. Бул айрыкча айтканда бул партиялык шайлоодо канткенде дагы абдан жакшынакай түшүндүрүп, кеңири элге жеткидей кылыш керек. Кайсы партияны, кайсы кишини ким кандай турган, ошонун тизмесин кандай кылып жеткиришет. Же ошол жердеги өзүн өзү үгүттөп жүргөн кишилер жеткидей канча кайсы номерге айтыш керек дегенди муну абдан жакшы кылса болот. Аракет кылса эл мүмкүнчүлүк алат эле. Экинчи жагын айтканда бул жерде канткенде дагы биз Кыргызстандын шайлоочуларына шайлоого укук бердик. Бул биринчи бир мандаттык, кийин партиялык системадагы. Партиялык системада чынын айтканда ар бир инсанга жаранга бере турган болду. Мурункудай партияда турган биринчи 5 кишилик тизме, андан кийин тизме менен кетет деген жок болуп калды. Биринчи тизмеде турган өтпөй калып, мүмкүн 54-чү тизмеде турган киши өтүп кетет. Бирок ушуну агитация кылып атканда, кантип өзүн үгүттөп атканда, инсан кантип түшүндүрө алат, кандай кылып билдирет. Же киргенде ар бир шайлоо участогунда тизме жазылып турса, анда 23 партиянын тизмесин кылса, бул кандай болот? Ошондуктан бул жердеги маселелерде дагы кичине мүмкүн бир айдын ичинде дагы түшүндүрүүлөр жакшы болуп чечилеттир. Анча мынча түшүнбөй аткан карама каршылыктар, суроолор чыкканда жакшы болуп калат деген ойдомун. Азыркы бийликке келгенде кантса дагы шайлоого аттанганы, таза шайлоо өткөнгө аракет кылып атат десем жаңылбайм. Мына аралаш система канчалык бири-бирине туура келет? Анткени акыркы 10 жылда парламенттик партиялык тизмелер менен шайлоо болду эле. Ага чейин бизде дайым жана бир мандаттуу болгондо соттор болуп, бири-бири менен атышканга чейин баргандар болгондо. Азыр эми экинчи тур болбойт дейт, бир гана турда баары чечилет дейт. Ушул жактары кандай, туурабы? Бир мандаттууда бир турдан чечилет деген бул бир жагынан жакшы, экинчи жагынан начар. Канткен дагы элдин көңүлүнүн канча пайызын алат, кандай болот. Бул жерде ар ким барып өзүнүн туугандарына, өзүнүн ошол жердештерине, айыл өкмөттөргө бөлүнүп, райондун ичинде карама каршылык алып келип койбойбу деген дагы маселе туруп атат. Айтканда айтат, силер мага добуш берген эмессиңер, мени шайлаган эмессиңер деген сөзгө чейин барышы мүмкүн. Бул жерде өтө катуу тирешүү, бирок өтө катуу талап, өтө катуу сыноо болгон турат. Бул бир мандаттык округдардан. Эми дүйнө жүзүндө айтып келгенде орточо алганда, дүйнөдөгү баардык мамлекеттерде 100 000 киши шайлоочудан бирден киши аттанат. Бизде деле 100 000 кишиден бирден киши аттанып атат. Бул ошого жараша болуш керек, санына жараша. Экинчи жагынан партиялык тизмеге барганда, бул жерден жеке персонифицированный болуп калды дейли. Шайлоо ошол жерден түшүнгөндө жана башындагы айтып кеттим. Ошол партиядагыларды кантип түшүндүрө алат? Дагы эле менин оюмча мурункудай эле болот. Ар бир партиянын мүчөсү өзүнүн кичине мекенине барып, мен ушул партиядамын, ушунча номер менен бересиң, куда сөөктөрүнө, тааныштарына, досторуна, тайке жейин бөлөлөрүнө чейин айтып, азыр шайлоо жүрүп атат. Ошондагы калыстык кандай болуп алат, кандай чечилет. Бирок ошондо дагы ошол партиянын ичине кимди кантип тандайт? Бул дагы өтө кооптуу болуп турат. Бул жерден дагы чыр-чыгабы чыкпайбы дегендей, ошол жерден партия же атайын пропагандалап ар бир кишинин тизмесин айтып, телерадиодон элге көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк түзүп берсе, бул жерден Кыргызстандын эли канткенде кимди шайлайт, канчанчы киши, ким кандай татыктуу экенин
Бирок азыр айтканда элдердин ичинде кичине болсо дагы ишеним пайда болуп калды. 20-25%. Биз тандоого мүмкүнчүлүк берди. Жок дегенде татыктуу кишини, таза кишини шайлоого мүмкүнчүлүк түзү деп айтып атышат. Бул шайлоо өткөндөн кийинки буга жараша кылабыз. Сот системасында келе айткандагы бул бизде айтып атат, бул сот системасы мындай, чечимди борбордук шайлоо комиссиясы мындай дегенде эмес. Бизде Конституцияда дагы мыйзамдар жазылып турат. Акыркы чечимди сот чыгарат. Ошондуктан соттун чечимине сөзсүз түрдө нааразы болгондор да болот, ыраазы болгондор да болот. Ошондуктан талаш тартышта деле чындык жаралат дегендей, талаш тартышканда деле көпчүлүккө баш ийип, көпчүлүктүн чечимине ушундай шайлоого келдик. Эми шайлоого бара айткандан кийин ошол биздеги татыктуу партиялардын карап көрсөңүздөр, мурунку шайлоого катышкан партиялардын бири дагы өзү жеке ошол партия менен кеткен жок. Альянс түздү, бирикмелер түзүштү, ар кандай партиялар менен кетип атышат. Ошол эле тизмелерди карап көрсөңүздөр, башка алдыңкы партияларда укмуш болот деген нерселерге алып келгенде кишилер кайра эле башка партиялар менен келишат. Ошондуктан бул жердеги толугу менен акчасыз болот дегенге мен ишене албаймын. Бул эң негизги себеп эмне үчүн ишене албаймын. Азыр бизде социалдык, экономикалык акыбал абдан кыйын. Бул биринчиден баалардын өсүшү, биринчи керектелүүчү айрыкча тамак ашка баалардын өсүшү. Экинчиден бизде бюджеттик мүмкүнчүлүктөр жок. Ушуну регуляция кылып, ордуна кое турган бюджетте мүмкүнчүлүк зор. Үчүнчүдөн канткенде дагы биздин экономикасы артка кетип, элдер муктаж болуп турат. Биз дүйнө жүзүнөн мындайын айтканда изоляция болуп калгандайбыз. Бул пандемия оорусу, мынау келген апаат, COVID-19 деген көп мамлекеттер менен биздин карым катнашты токтотуп койду. Мына көбүнөн биздин алып келе айтканда Кытай мамлекетинен алып келген көп товарлар, канча деген машиналар кирип турчу, булар азайды. Сырттан келгендер азайды. Азыр тамак аш кымбаттаган сайын кайсы жерде арзан болсо, ал тургай бизге керектүү тамак аштарды сыртка алып чыгып кетип атат. Биз канткенде дагы ушул айыл чарба тамак аш менен дагы өзүбүздү камсыз кыла албайбыз. Ал бизге белгилүү. Ошондуктан бул жерден мамлекет тез арада реакция жасап, тез арада мамиле кандай болгонун оператив турда эсептеп, ситуацияны сөзсүз түрдө контролго алып туруш керек деп ойлойм. Өзүн өзү тамак аш менен камсыздай албаган мамлекетте проблема болуп атат да. Бул пандемияга чейин эле ошондой болуп калган. Баары эле дүкөндөгү нерсенин баары эле импорт болуп. Мындайын айтканда бизде өзүңүз билесиз аны 80% биз импорт кылабыз, 20% экспорт кылабыз. Ошондуктан чынын айтканда биздеги болгон тамак аш, ички дүйнөбүз, кийим-кече, турмушка биринчи керектелүү товарлардын 80% сырттан келет. Муну ачык бизге алышыбыз керек. Айтып атабыз, эт сатабыз дейбиз. Эт өзүбүзгө жетпейт, сырттан бизге 300 000 деген тоннадан эт кирет. Ошончо эле тонна тоок эти, балыктын эти кирет. Мунун баардыгын эсептеп, ошолордун баардыгын бизде бул статистикалык комитет кыргыз элине көрсөтүп турса болмок. Ушундай болуп атат ситуация деп. Буга чейин деле пандемияга чейин деле биз эгинди, бул өсүмдүк майын, башка көп нерселерди сырттан алып келчүбүз. Ошондуктан бул жерде карап туруп аракет кылышыбыз керек. Мына азыр дагы бизде айыл чарбасы жыйын-терин эме болуп атат. Картошкасынын баасы качан биз жыйын-терин картошка чогултуп атканда 30 сомго, 40 сомго чыкчу. Ошондуктан бул жердегилер ошол иштетип чыккан жерден 15 сомдон алып сыртка алып чыгып атат дагы көп сөздөр болуп атат. Дүйнө жүзүндөгү бул таза экологиялык товар азыр керек болуп атат. Мобилдик түрдө элге канчалык биз айылга ошол сатып аткан өндүргөн товарын, айыл чарба өсүмдүктөрүнөн чыккан, башка нерселерди бергенде ким акча көп берсе ошого беребиз. Рыноктук экономика деп койдук. Бирок андан тышкары мамлекетибиздин тамак аш боюнча, башка жактан коопсуздук боюнча сөзсүз түрдө мамлекеттик регуляция керек. Ошондуктан бул жердегини статистиканы жалган айтып жазбастан, айрыкча айыл чарбасы экинчи статистикалык комитет болуп калды. Биз ушунча өстүрдүк, биз мындай кылдык, жыргаттык, ырдаттык деп атат. Эч качан жыргата албайт, алардын 1 гектар дагы жери жок. Консультативный кызматты дагы жакшы бере албай атышат. Ошондуктан элибизди көп жерден булар туура эмес маалыматтарды берип, баардыгын жыргатып жиберебиз, ырдатып. Мына картошкага табабыз, мына сайбизге табабыз дегенин баардыгы бул жалган нерсе. Дүйнөлүк конъюнктурада иштеп аткан жерде, дүйнөлүк бул тамак аш боюнча болгондо биздин кичинекей өстүргөн продукциябыз эч качан кете албайт. 100 000 деген тонна өстүрүп сата алсак, ошондо биз баасын дагы жетмекпиз, анын сапатына да жетмекпиз. Мамлекет экспорт катары дүйнөгө таанылмакпыз. Тилекке каршы биз андай жасай албайбыз. Эмне үчүн мына бир кездеги колхоздорду жойгон укугу бар беле мамлекеттин? Ал өзүнчө бир кооператив эле да. Совхоздорду жойсо балким мүмкүн.
болот эле, өкмөттүн укугу бар эле. Бирок тигинде мында жоюп салды, анан майда эме болуп кетпедиби? Эми бул жерде айтканда, чын айтканда совхоздорду бөлүнгөн мамлекеттин мүлкү болот. Бирок кооператив болгондагы жер мамлекеттик болгон. Кооператив жердин курулушунан эмес, адамдардын акчасынан, пайларынан, киреше киргенден бул кооператив колхоз болгон. А жер мамлекеттик болгон. Мен ошол жерде жерди бөлүп аткан кезде айтканмын. Жерди бөлбөйлү, мамлекетти башкара албай калабыз. Деп айтканмын. Же болбосо дедим мен, сырт мамлекеттерде, айрыкча Америкадагыдай, жеке менчик болсо дагы, Америкада жер комитет деген мамлекеттик комитет бар. Ал сиздин жеке менчигиң болсо дагы ошол жерге бир нерсе курууга, же башка өздөштүрүүгө, же башка бир нерсе өндүрүүгө толугу менен ошол жактан макулдук алыш керек. Бул мамлекеттин стратегиялык өзүнүн көз карандысыздыгы, өзүнүн ошол жоопкердиги, коопсуздугун өтө мыкты карайт. Биз болсо рыночный экономикада бардыгын берип койдук, бердик, бизде эчтеке жок деген нерсе бул туура келбеген нерсе. Эми кооперативдерде бул колхоздорду жойгондо алардын үлүштөрүн бөлүп алды өздөрүнчө, совхоздор өздөрүнчө бөлүп алды. Шаардыктарга бүт бардыгын ишканаларды берип жибердик, завод фабрикаларды талкаладык. Тилекке каршы ошол жердеги менчиктештирүү мен азыркыга чейин айтып келатам, кайрадан кайрылыш керек. Бул согуштан кийин, согуштан кийин бул Австрия кайтарылган, андан кийин Кытай өтө чоң кеткен кемчиликтерди, мүчүлүштөрдү ордуна алып келип, көп мамлекеттин ошол менчиктештирүү кетип аткан кездеги койгон талаптарын аткарбай койгон үчүн кайтарып алды. Ал жердеги эң негизги максат жумушчу ордун азайтпаймын, кошумча жумуш ордун табамын, өндүрүүнү өнүктүрөм деп туруп, бүт бардыгы менчиктештирүүгө алышкан. Ошондуктан бул жердеги мамлекетке пайда келтире албагандайын, же иштете албагандайын бул маселени толук карап чыгып, бул элдин мүлкү. Ушул жерден бизде биринчи жолу кембагалдар, байлар деген ажырым башталган. Ошол кездеги рыноктук мамилени түшүнгөн көбү, түшүнбөгөндөр, соодада иштегендер, партиялык конъюнктурада, комсомолдук конъюнктурада жүргөндөр, соодада иштегендер. Биринчи ушуга умтулуп, мамлекеттик мүлктү менчиктештирүүгө алып кетип, карапайым элибиз азыркыга чейин кембагал бойдон калып калды. Колхоздор жоюлганда мен эсимде батыштагы көп уюмдар, белгилүү эксперттер менен колчап эметишкен, мындай азаматтар дегендей кылып. Эми бул жерден айтканда мындай да, менчиктештирүү боюнча бизди канткенде Советтер Союзун таркатууга бүт дүйнөдө умтулган. Дүйнөдө илгери билесиздер, социалдык, капиталисттик эки гана система тирешип турган. Идеологиясы да каршы болуп. Ошентип жүрүп булар Советтер Союзун кулатышты, жетишти. Мурун бир Советтер Союзуна күрөшсө, азыр 14 мамлекет күрөшөбүз дегендей болуп калды. Бирок анын ичинен дагы ошол капиталисттик системага тезирээк адаптация болуп кирип кеткендер дагы абдан тез болду. Кол чапканда сөзсүз бир системаны кулаттык деп сөз түзүшкөн. А бирок системаны кулатуу өтө кыйын нерсе. Система кулаганда Советтер Союзунун ошол жерден психологиялык, адамгерчилик менен, нарк, насил менен биз түз өтүп кете алган жокпуз. Көп кемчиликтер болду. Ошондуктан азырга чейин кемчиликтерди айтып келечат. Канткенде системаны жыгыттык. 32 жылдын ичинде деп коелу эми, 30 жылдын ичинде биз бир мамлекеттик системага түптөп кете алган жокпуз. Бул мындайын айтканда, биздикилер барып келгенде азыркы акыркы убакта бардыгы айтышат, аларга Түркмөнстан, Тажикстан да айтып атат. Биз Советтер Союзундагы 15 мамлекеттин ичиндеги эң акыркы кедей көрсөткүчтөр боюнча артта келе жатабыз. Бул статистикалык маалымат. Муну эч ким жокко чыгара албайт. Эч ким эч кандай жок дегенге болбойт. Биз ушинтип атабыз дегенге туура келбейт. Ошондуктан мен ойлойт элем бул жердеги Кыргызстандагы 30 жылдын ичинде бир система дегеним эми катуу башкарып атат, диктатордук деп атат. Коңшу мамлекеттерибиз өнүп өсүп атат. Биздин ошол Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан биз эчтеке кура алган жокпуз. Алар кайрадан борборлорун куруп, элдик системага, мамлекеттик система алып келип, бюджети өсүп, кандай болсо дагы өсүү көрсөткүчүн көрсөтүп атат. А биз болсо бир жылдын ичинде пандемияда өткөн жылы 8% ашык артка кеттик. Кандай кылып оңдош керек? Мамлекеттик системаны алып келиш керек бул жерде. Биз күнүгө эле ойлоп таап, ар кандай деген, ар бир максималист, ар бир экономист дегенди уга бербешибиз керек. Бул эңилдин көңүлүндө калышыбыз керек. Бул жерде айтып келаткандардын баардыгында бүт укмуштууларды мен айта бербейин, укмуш мурунку философторду айтпай эле коеюн. Бир нерсени айтат да, мыйзам ченемдиги жаман эмес, аны аткара билиш керек дейт. Туура. Ошондуктан кабыл алган мыйзамдар баардыгын эле алып атканда, ушул дүйнө жүзүндөгү мыйзамдарга шайкеш, өнүгүү жолун алып келели Кыргызстанга. Бир нерсени ойлоп тапкан жокпуз. Ошондуктан алып келгенде ал жакта закон ченемдиктер иштеп атат. А бизде закон ченемдиктер иштебей атат.
закон ченемдиги карапайым элге такырыш деп айтат. Колунда барлар менен коррупциялашкан мамлекеттик кызматкерлерге, бийликте тургандарга иштеп жатат десе жаңылбаймын. Бул жерде бир нерсени кошуп кетет элем. Бизде айтып атат, президенттик болдук, анан аралаш болдук, анан парламенттик болдук, кайра президенттик деп атат. Дүйнө жүзүндө конституциялык монархия деген бар. Президенттик башкаруу системасы деген система эле ал. Президенттик эмес. Экинчиден парламенттик, аралаштагы бар. Кайсы гана болбосун конституциялык монархия болобу, президенттик болобу, парламенттик болобу, аралаш болобу, бардык мамлекеттер өнүгө эле келатат го. Конституциясын өзгөртпөй эле келатат го. Биз 10 жылдан ашык өзгөртүп койдук. Ошондуктан мен ойлойт элем, конституция жаман эмес. Конституцияны кабыл алганда кыска, нуска закондорду чыгара турган инструмент катары гана кабыл алыш керек дүйнөдөгүдөй. Биздин конституциябыз азыр мына Россиядан көчүрүп алдык, Россияныкынан 3 эсе көп. Башкалы конституцияларды өзүңүз билесиз. Американын 7 статьядан турат. Биз деген ушунча статьяны кылып койдук. Ошол статьялар иштейби, иштебейби? Же бир өзүбүз кайрадан ошол жерге сыйрытмак салып, кыргыз элин же мамлекетти муунтуп иштетпей атат. Конституцияда ушундай жазылып калыптыр. Жакшы сөз бар. Законду айланып өтсө болот. Закон ченемдүүлүгүн элге түшүндүрсө болот. Эч ким өзгөртүүгө толук мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондо мен ойлойт элем, жакшы конституцияны алып, нускалуу гана кылышыбыз керек. Конституцияда 3 эле нерселер кошулуш керек. Дүйнө жүзүндөгү 3 бийликтин бутагы бар. Бул мыйзам чыгаруу, аткаруу бийлиги, сот бийлиги. Болду, башка дүйнөлүк системада башкаруу кандай тип болбосун, республикалык болобу, монархиялык болобу, бардык жерде ушул бойдон келе атат. Өз дүйнө жүзүндө монархиялык башкаруу жана республикалык башкаруу эки тип бар. Республикалык башкарууда президенттик, парламенттик система башкаруусу бар. Мунун бардыгын айтып отурсак, айтып кетейин, биздегилер айтат президенттик деп атат. Мүмкүн президенттикке келгенде өткөл кезде керектир. Тез икем, ички тышкы чакырыктарга жооп берип, тез кабыл алып, ошолордун бардыгына реакция кылып, тез кылып кетсе болот эле. Бирок булар түшүнбөй атат, парламенттикке бардык деп атат. Парламенттик башкаруу системаны Америка экинчи дүйнөлүк согуштан кийин киргизген. Диктатордук укмуш ушундай болгон деп туруп, ос деп туруп, Германия, Япония, Италиянын үчөөнүн бардыгын алып келип туруп, буларга парламенттик башкаруу системасын киргизген. Парламенттик система башкаруусунда күч менен буларга конституциясын жазып берген. 1946 жылы бу согуш крейсеринде Япониянын конституциясын жазып, 49 жылы Германия конституциясын кабыл алган. Ошол бойдон иштеп келе атат. Башка нерселердин баарын айта берген болгон бул дүйнөдөгү согушта мамлекетти дүйнөнү экиге бөлүп алган. Ошол бөлүнгөн нерсе боюнча келе атат. Мына азыр айтканда Турциянын Эрдоган айтканы туура нерсе. Эмне үчүн мурунку мамлекет дүйнөлүк согушка катышып бөлүп алгандар кандай оонду чечет улуттар бириминде. Биз эмне үчүн кирише албайбыз азыр өнүккөн чоң мамлекеттер деп. Ошондуктан бул жерде калыстыктар жок болуп жатат. Ошол калыстыктарга алып келүү зарыл деп эсептеймин. Биз кыргыз эли бири-бирибизди жамандаганды, сындаганды реалдуу айтышыбыз керек. Токтотуп мамлекетти өндүрүүгө, өнүктүрүүгө кетишибиз керек. Бөлүнгөнгө, талашканга, араздашканга биздин убактыбыз эле жок калды. Айта турган нерсенин баарын демократия деп айтып бүттүк. Демократия деген эмне ал? Мыйзам ченемдүүлүгү баш ийүү көпчүлүктүн чечиминде деген гана нерсе. Биздики деле чагал тууганчылык, жердешчилик, анан демократия жок деген көп нерселер туура эмес. Катуу закон, ошон үчүн римдиктер айткандай, закон катуу, ошон үчүн закон деп айтылат. Мүмкүн мына азыркы президенттик башкаруу деп атпайбызбы, бир адамдын колуна берилди деп, жанагыдай чаржайыт болуп кеткен нерсени оңдой алат, барбы ошондой потенциал? Мен айтып кетем, буга чейин деле бизде президенттик, парламенттик аралаш башкаруу деле президент башкарып келген. Баары бир. Сырттан үстүнөн тон бучуп эчтеке жооп берген эмес. Бул жерде президент өзүнүн конституция жазып атканда ушундай болгондон кийин айтты. Бүт аткаруу бийлигин жоопкерчилигин мойнума алам деди. Бирок ага дагы бир кошуп туруп биз дагы бир нерсени киргизип койдук. Кабинет министрлеринин төрагасы тире администрациянын жетекчиси. Ал кандай иштейт? Уюштуруучу болобу, же президенттин аткаруучусу болобу? Мен ошол кезде сунуштагам, вице-президент дегенди киргизели. Администрация жетекчиси кала берсин, ал аппаратты башкара турган нерсе. Ошондуктан аткаруу бийлигине киришпеш керек. Конституцияда аткаруу бийлигинин башында президент турат. Болду, конституцияда башка нерсе болбош керек. Мыйзам чыгаруунун башында жогорку кеңеш турат деп, буга дагы макулдаш керек. Сот бийлиги турат. Ошондуктан бул жердеги 3 бийликтин бутагы тең салмактуу, сөзсүз көз карандысыз бири-бирине. Үчүнчүдөн шайлоо жолу менен келип иштей турган бийликтин 3 бутагы бирдей иштеш керек. Калгандардын бардыгы ошол системага көнүп, дүйнө жүзүндөгүдөй бүт болуп өнүгүп келе аткан мамлекетте өнүгүшүбүз керек.
А биз отуруп алып эле ушул система келсе эле биз укмуш болуп кетебиз. Азыр президенттик келди дейт. Президенттик келди. Дагы эле кабинет министрине тапшырдым деп атат. Кандай тапшырат? Жоопкерчиликти алгандан кийин ушундай чечим кабыл алдык, аткарабыз. Азыр деле аткарылбай калып тапшырмам деп кабинет министрди кетирип кайра кое берген. Бул туура нерсе эмес. Эми биз министрликти кыскартып атабыз, кайра кошуп атабыз. Мына Швейцарияда 8 эле министрлик бар. 4 кантондун жетекчиси кезеги менен келип президент болот. Иштебей атпайбы мамлекет? Ошондуктан бул жерлердин баарын айтып келгенде, ушул нерселерди ал жак бул жак закон ченемдүү мындай кылды, элдин талабы деген токтотушубуз керек. Мамлекетти өстүрөбүз десек, закон ченемдүүлүгүнүн гана негизинде кынтыксыз, кыйшайсыз мыйзам ченемдүүлүгүн аткарышыбыз керек. Эгер мыйзам ченемдүүлүгү катуу болуп, элибизге жакшы мамиле кылып турган болсо, бизде дайыма иштеп аткан жогорку кеңеш бар. Тез аранын ичинде күнү түнү иштеп, законду мыйзам ченемдүү ордуна алып келиш керек. Ошондуктан азыр уруксат берди, баардык жагынан. Эми бул жерде айтканда мыйзам чыгаруу демилгеси мурун президентте жок эле, азыр президентке өттү, аткаруу бийлигине өттү, сотко өттү, прокуратурага өттү. Бул туура эмес. Мыйзамды аткарып аткан сот системасы өзү анда эртеге аткаруу бийлиги дагы, жогорку кеңеш дагы сынгалат, күнөөлөйт прокуратураны. Мындай мыйзам жок экен десе. Эмне үчүн анда силер мыйзамды ошондой мыйзамга алып келип шайкеш кылып сунуштап бүтүрүп койгон жоксуңар деп. Ошондуктан мыйзам чыгарган, мыйзамды аткаргандар мыйзамга киришпеш керек. Бул дүйнөдөгү өзүнчө практика, тажрыйба. Эмтигилер такыр бир министрликтин же ошол эле прокуратуранын табитине туура келбеген бир мыйзамды кабыл албасын деп тигилер өздөрү даярдасын, а бирок баягы көзөмөл кылып оңдоп-соңдоп тигилер кабыл алсын деген мааниде да. Эми чынын айтканда прокуратура деген кандай бийлик болсо, ошону көзөмөлдөп, ошонун аткарылышын караш керек. А бул жерде закон ченемдиктерин чыгарып аткан жогорку кеңеш бар. Элге эмне кылабыз? Аткаруу бийлигинде ар бир киши министрлик толук укугу бар. Тез бар жагынан ошолорго кадам таштап, элдин айтканын угуп, тез реакция жасап иштеш керек. Мына Америкадагы дүйнө жүзүндөгүдөй кандай кабыл алынат? Шайлоочулар чогулуп сунуштаган маселелерди коет дагы, закон ченемдүүлүгү иштей баштайт. А бизде андай болбой атат. Ошондуктан мына бир жолу азыр мурунка чейин партия эчтеке жооп бербей, кайдан келгенин билбейт элек. Азыр канткенде дагы бир мандаттуу болуп калды. Партиялык шайлоо болгондо дагы ал кичи мекенге барып шайланды ал. Сөзсүз ошол кичи мекендегилер айта алат: "Ай, шайлаганбыз сени. Мыйзам ченемди мындай кыласың, аткарасың. Жок дегенде биздин ошол талаптарды коесуң" дегенге мүмкүнчүлүк болот. Канткенде дагы депутаттар менен шайлоочулардын байланышы болот азыр. Андан тышкаркы сот системасын айтып коет элем. Дүйнө жүзүндө сот системасы кандай бюджет кабыл алып сурашса, ошол бюджет берилет. Эч кандай аларды талкуулабастан берилет. Экинчиден, сот бийлиги бир дагы публичный жерлерге барбайт дүйнө жүзүндө. Биз чакырып алып отуруп атабыз. Ошондуктан бул жердеги дүйнөлүк практиканы карап чыккандан кийин баардык нерсени карап, бирин-бири караш керек. Мына Америкада карап көрөлү, ошо президенттик башкаруу деп атабыз. Аткаруу бийлиги болуп аткан жерде депутаттар барбайт ал жерге. Депутаттар аткарып иш кылып аткан жерге министрлер келбейт. Алар ошол Капитолияга келип гана алар жооп берет. Ошондо кандай жооп берүү жөнүндөгү маселени өзү чечет. Мына бизде азыр айтып койдук, президенттик шайлоо деп. Министрлерге макулдук берет деп койдук. А эгер президенттик системага өтсөк, Америкада болуш керек. Президент мамлекеттик структураны сунушташ керек, жогорку кеңеш бекитип бериш керек. Кандай кылып иштейт, эмне кылат, макулдугу ал аткаруу бийлигине. Ошондой болуш керек. Эч качан президент жогорку кеңеш киришкен жок да, мынандай маселени карайсыңар, комитеттин төрагасы бул болсун, төраганын орун басары бул болсун, комитеттин орун басары мындай болсун деп, же мынандай комиссия кылалы деп. Ошондуктан ар бир бийлик көз карандысыз, мыйзам чегинде шайкеш келе турган болуп, мамлекеттин өнүп өсүшүнө биргелешип иштеш керек. Бизде болсо азыр үч бийликтин бутагы бири-бирин шылтоолоп, бири-бири жамандап отурат. Андай болбош керек. Мыйзам ченемдүүлүгүн так, таза, кыйшайсыз, кынтыксыз аткарыш керек. Мына жакында президенттин алдында ситуациялык борбор деген түзүлдү. Бул аналитикалык болуп, чечимдерди даярдап, аны ошолорду ишке ашырган мындай бир жардам туура борбор түзүлдүбү, түзүлүш? Мен ойлоймун, ситуациялык деген бул борбор түзүп атат. Аны президент кол койду. Анын жөндөмөсү, положениясы кандай экенин мен окуп чыга элекмин. Бирок президент администрациясын да коюп койбоду.
негизги бир управление деп мыйзамдыктарды даярдайт, болуп аткан кыйынчылыктарга жооп бере турган управление деп койду. Ичинде. Ошон үчүн бул жерде айтып калган ситуациялык анализге бул жердеги абдан мыкты аналитиктерди алып келиш керек. Логистика деген сөздү түшүнүш керек. Ал логистика деген сөз бул алдын алды кароо, пландоо, келечекте эмне болот деген сөз. Аналитик деген мурунку өткөн окуяларды, азыркы болуп аткан, ушул окуя кандай нерселерге алып барат. Эгер биз ушул болуп аткан ситуацияны чечпесек, эмнеге алып барат деген нерселерди чече турган мыкты мол тажрыйба иштеген, же болбосо алдыга жылган продвинутый деп коелу, көз карашы түз, алдыны көрө билген, андан тажрыйбасы мол ар кандай ситуацияларды чакырып, ситуациялык борбор оперативдик реакция жасайт. Ошол ситуацияга аракет кылып турсак, биздеги мамлекеттеги ситуациядан контролдон чыгып кетүү, мындай төңкөрүштөргө, революциялык кыймылдарга барбайт нерсе деп ойлойм. Бирок бирге дагы ушундай эле азыркыдай коюп аткан болсо, өздөрүбүздүн кишилерибиз кадрларды туура тандап алып келе турган, же болбосо асмандагы жылдыздарды алып келип берип коем деген кишилерди койбостон, түз, өтө катуу, жанагы орустар айткандай, бүт бардык жагынан жаман нерсе боло турганды эсептей турган, жакшылык болуп кетет деп ишене турган, маселелерди чече турган мыкты ситуациялык борбор түзүш керек. Ал тез-тез өзгөрүп турушу мүмкүн. Ар бир регион болгонго жараша аракет кылып турушу мүмкүн. Ошол жергелерге барып отуруп болуп аткан шарт, өзгөрүп аткан ситуацияны башка акыбалга кетип калганда тез реакция кыла турган мыкты дипломаттык, элдик дипломатияны мыкты билген кишилер менен иштеш керек. Бирок ошол жерде дагы мамлекеттик сырды дегенде ачыкка чыгарбастан, мамлекеттин кызыкчылыгын унутпастан, жөн эле популисттик кылып ушундай болуп атат, бул эмне дегенде жайып башка мамлекеттерге асылганды, башка улуттарга же башка бир уюмдарга асылганды токтотуп, өзүбүз кемчилигибизди билип чечишибиз керек. Эгер алар киришип атса, анда башка, аны ачык айтып чыгып, ушул мамлекет киришип атат деп, аларды нон гранта деп мамлекеттен чыгарып жүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Ситуациялык борбор деп койду, мүмкүн стратегиялык бир борбор десе болмок. Жок, стратегияны иштеп чыгат. Стратегия дегенди иштеп чыкканда абдан жакшы болуш керек. Мына бизде азыр айтып атканда Министерство экономика менен финансыны бириктирип койду. Бул бирге болбош керек. Экономика деген бул асмандан жылдызды кармайбыз, мынандай жетишкендикти жүргүзөбүз деп абдан мыкты амбициялык пландарды алып келиш керек. Аткарылат, ошого аракет кылышыбыз керек, чечишибиз керек. Мына мүмкүнчүлүктөр бар. Биздин стратегиялык мүмкүнчүлүктөр ушундай. Кайсы тармакты иштетсек, кандай кылганда биз оңолобуз дегенди абдан катуу кириш керек. А министр финансы деген бул келген кирешени гана бөлөт, аны бюджет бекитип койгон. Өтө мамлекеттик керек болсо, ошого чейин бара турган нерсе. Биз болсо көнүп алганбыз. Министр финансы эмне дейт, эмне бар, жок деп. А биз эгер иштеп таппасак, салыктар түшпөсө, кирип аткан кирешелерден келбөсө, биз эч качан аны алдыга жылдара албайбыз. Бюджет жок, мунун мүмкүнчүлүгү жок деп министр финансы канчан болсо дагы ал токтото турган, өнүгүүнүн буттосо турган министрлик бул. Ошондуктан бул нерсени да караш керек. Ситуациялык борбор деген бөлдү кайра. Жок, бөлдү го, бирок бөлгөндө дагы бул жерден дагы эле булар ушул жакты карап атат да. Экономикалыктан вице, бюджетти карай турган биринчи вице токтотуш керек бул нерсени. Министерство финансы дегенди монстр кылганды унутушубуз керек. Ал бизге киреше кирибсе эчтеке чыкпайт. Эмне? Эгер казаныңызда тамагыңыз болсо кантип бересиз аны? Ошо казанга кантип тамак толтуруш керек деген нерсе издеш керек. Ошону. Андан кийин анан бөлүп бериш оңой нерсе. Ошондуктан биз Министерство финансында кайрадан карап чыгып, мамлекеттүүлүктү түптөөдө башка көз караш менен карашыбыз керек. Ситуациялык деген өзүңүз туура түшүнүңүз. Бүгүн Баткенде ситуация болуп калышы мүмкүн. Мына Кытай менен ситуация болуп калышы мүмкүн. Социалдык ситуация болуп калышы мүмкүн. Улуттар аралык ситуация болуп калышы керек. Муну стратегиялык жактан келип эртеге изилдеп чыкканга чейин көп нерсе. Ошол жердеги ситуациядан эмне чыкты деп тез түрдө мыкты аналитиктерди алып келиш керек. Эмнеден болду? Канткенде ошол ситуациялык кризистен чыгып кетебиз деген мыкты менеджер эмес ал жердеги. Ошо көзү ачык дегенге чейин кишилер келип, ошол түшүнгөн, алдын алы көрөгөчтүктү билген, ошол ситуацияны билген, чечкиндүү, көтөрүмдүү сын пикирди эл менен ошол жердеги болгон ситуациядан алып чыгып кете турган элдик мыкты дипломатия билген чечкиндүү кишилерди алып келиш керек ал жерге. Ылдам аракеттенип, ылдам реакция кылып, бир пайда болгон маселени чечип, пайда болгон маселени тез арада чечип, ар бир министр катуу жүктөп, талапты катып алып, ошол ситуациядан чыгып кетип турушубуз керек.
бүт болгон ресурстарды. Азыр эми биз айтып калдык, резерв болуш керек деп атабыз, мындай болуш керек. Ошол резервдик системаны колдонуп, мүмкүн ошол ситуацияны чыга турган нерсеге барышыбыз керек. Бул эркектер келип, ошол кыймылдатып, кыймылдаткыч менен жеткенге чейин көп нерсе бар. Ошондуктан мен ойлодум эле, монстрду мына 2 тепкичтүү, 3 тепкичтүү десен, айыл өкмөт, район, область, анан министрлик, анан азыр вицелер, анан кабинеттин төрагасы, анан президент. Бул 7 тепкич болуп атат. Ошондуктан биз азайтышыбыз керек. Айыл өкмөт, район, республика болуш керек болду. Ошондо жоопкерчилик болот. Экинчиден, биз азыр бардык жерде эле кылып атабыз. Элчиликтерди көбөйтүп атабыз, санын көбөйтүп атабыз, 30%ке кыскартабыз деген али кыскартуу боло элек. Бул чечкиндүү кадамдарга барышыбыз керек. Мен ойлойт элем, 50-60%га азыр атка минерди кыскарсак болот. Мамлекеттик мүлк калган жок. Кимди, эмнени башкарат? Ошондуктан бул жердегини кыскартууну айыл өкмөттөн бул биринчи мамлекеттик түзүлүштүн түптөп алып кете турган бул айыл өкмөт. Андан райондук координация тез ошо менен президентке чейин чыгып, оперативдүү чечимдерди аткарып турушубуз керек. Буга барбасак, мамлекет дагы эле капталып, кыйынчылыкка бири-бирине шылтап, областка айттым, районго айттым деп отура берген токтош керек. Экинчи жагынан дагы бул жер жакшы болуп калды, райондук кеңеш дегенден, анда биз областты калтырсак, райондук областтык кеңешти алып келишибиз керек. Президент, администрация, президент болуп атабы, кабинет министри, областтын губернатору, аким, айыл өкмөт болуп атат. Соттордуку, республикалык сот, областтык сот, шаардык сот, райондук сот болуп атат. А жогорку кеңеш, айылдык кеңеш, жогорку кеңеш болуп атат. Райондук кеңеш дагы, областтык кеңеш дагы, райондук кеңеш жаратабыз деп атат. Анда областтык кеңеш керек дагы иштеп, өзүнүн бюджетин ошол жерде кантип иштөө чечимин анда ошол жерге бериш керек. Райондук кеңеш менен областтык кеңештер бүт областтык кеңештеги кызматкерлерди алар дайындоо милдетин алыш керек дүйнө жүзүндөгүдөй. Убактыбызды аяктап калыптыр. Рахмат сизге. Бизде конокто Алмамбет Матумураев болду. Мурда биринчи вице-премьер болгон жана спикер болгон, жогорку кеңештин бир палатасынын спикери болгонсуз. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.